Тема энелер мектебинин зарылдыгы, максаты, милдети жана мааниси. Сабактын максаты балдардын бардык жакшы сапаттарынын көпчүлүгү энелерден өткөндүгүн эске алып, энелерге үй бүлөдө балдарды мектепке даярдоо, акыл эс, адеп ахлак тарбиясы жөнүндө алгачкы педагогикалык маалымат берүү. Үй бүлөдө балдардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жана башка таанып билүүгө, билим алууга зарыл багыттарын калыптандырууга эң жөнөкөй жолун, ыкмаларын үйрөтүү. Энелерге, айрыкча жаш энелерге балдарды тарбиялоого кызыгууну, жоопкерчиликти ойготуу. Эне үйдүн куту. Бардык жакшы нерселер күн нурунан жана эне мээриминен жаралат. Биз, адамдар, бырышкан кемчиликтерибизди тарбия жолунда гана кетире алабыз. Ата-энелердин өмүр бою тилегени балдарынын илим-билимге, адеп-ахлакка умтулуп, мекенге татыктуу жаран болууга дилгир өсүшү. Андыктан балдардын тарбиясы, мектептен алган билими ар бир ата-энени ойго салып, үмүткө байлайт. Ата-энелер балдардын билим алуусуна кызыкпаса, маани бербесе, алардан үлгү алып, аларды таанып чоңойгон балдары мектепте билим алуу анча деле зарыл эмес тура, ошон үчүн ата-энем кызыкпай аткан болуп жүрбөсүн, сурап да койбойт деп ойлоп, мектепке болгон кызыгуусун, сый-урматын жогото баштайт. Ата-эненин мектеп жана мугалим менен болгон байланышы эң биринчи кезекте баласынын таалим-тарбиясына, өздөрүнө керек. Анан ошол таалим-тарбияны жакшы ишке ашыруу үчүн мугалими сиз менен байланышта болуп турса, артыкчылыктуу болот. Бир акылман мындай деген экен: дарактын түрүнүн улантылышында урук жана данек кандай мааниге ээ болсо, адам баласынын урук тукумунун уланышында да бала ошондой мааниге ээ деген экен. Мына салыштырууну көрүп угуп атасыздар, Даракты улантуу үчүн данеги кандай мааниге ээ болсо, адамдын жашоосунун уланышы үчүн баланын кандай мааниге ээ экенин элестетип көрүңүздөр. Гапыр Мадаминов агайыбыздын мугалимдин балага билим берүүсүндөгү ийгилиги үй бүлөдө ата-эненин балага көңүл буруусуна байланыштуу чечилет деген сөздөрү менен аяктагым келип турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.